Ош шаарыбыздан 10 соток жер менен өтө компактный, өтө качественный салынган үй сатып алышты. Багасы да аябай арзан да, срочный бага коюлду. Өтө жакшы сүйлөшүү жолдору менен каралган. Үйүбүз Жапалакта жайгашкан, 40 гектарга, Акбура коңшусуна эле жакын жерде жайгашкан. Үй өздөрү көргөндөй туура формада жайгашкан, участок 10 соттуктан турат. Бул жакта сарайлар бар экен, короче, мал баксаңыздар деле болот экен, короче, бүт нерсеси эшиктин алдында. Алма, гилас, кыскасы бүт мөмө жемиштин баардыгы эшиктин алдына жайып кетесиздер. Үйгө бисмилла деп ушул жерде варатадан киргенсиздер, бул жерде бир чоң варата жайгашкан. Ал жакта экинчи варата, 3 варата жайгашыптыр. 3 эшиктен кирсеңиздер болот экен, оң жактан баштай турган болсок, бул жакта кладовка жайгашыптыр. Үй поплавно красный линиядан качырылып салынган. Өздөрү көргөндөй азыр үйдүн основной ичин көрсөтүп берем, анан сиздерге бул жакта полный экскурсия кылып, полный айтып берем эшиктин алдыларын. Бул жакта 3 очок жайгашыптыр. Мына үйдүн основной ичине кире турган болсок, бул жакта өздөрү көргөндөй өтө сонун прихожий бүт алат. Прихожийдан ушундай киргенсиздерде узун коридор, полдору дагы жакшы мындай жыгачтар менен төшөлүптүр. Бул жакта биринчи кабаттын санузел жайгашыптыр. Бир эле кабат өзү негизинен. Бул жакта кухнясы, ушундай болгон компактный, өтө сонун кухнясы. Бул жерде мебелдер баардыгы калат экен. Үйдүн жылуулук системасы, умный печка бар экен бул жакта. Мынакей андан чыга турган болсоңуздар, бул жакта бир спальня бөлмө жайгашыптыр, рабочий кабинет деп койсоңуздар болот экен. Андан экинчи бөлмөгө баса турган болсоңуздар, бул жакта ушундай болгон дагы бир детский бөлмө жайгашыптыр. Баардык комнаталарда кондиционер, ушундай болгон өтө сонун аура сон эле жашам дегенде жакшы вариант болуп калат экен. Бул жерде өздөрү көргөндөй холл бөлмөсү жайгашыптыр. Үй красный линиялардан качылып салыныптыр, 2 метрден любой жагынан. Бул жакта родительский спальня жайгашыптыр, мынакей өздөрү көргөндөй. Бул жакта өзүнүн отдельный санузел менен кошо экен, мынакей. Мебелдердин почти полный эле часть калат экен. Батареялар да толугу менен кеңири орнотулуптур. Умный печка 2 кап салып коюп кетесиздер, кышы менен жылуу жатып берет экенсиздер. Үй толугу менен бышык кирпичтен бышык кылып салынган. Азыр мен сиздерге бул жакта үйдүн сырткы көрүнүшүн көрсөтүп берем. Бул жакта мангалдар, бурсаклар төшөлүптүр, навестер толугу менен орнотулган. Бул жанагы биз кухнядан кирген бөлмө, кухнядан чыга турган бөлмөдөр экен. Бул жакта мынакей үй дагы 2 метр, бул жактан да качылып салыныптыр. Бул умный печкасы экен үйдүн. Андан чыга турган болсок, бул жакта 3 очок жайгашыптыр, мынакей. 3 очокторда баардыгы местасында, отундар кеңир экен. Отундар деле калат экен. Мынакей жана кире турган болсоңуздар, салат бар, короче, кладовкасы экен. Алма, кыскасы полный кылып койсоңуздар болот экен. Мынакей сарай жайгашыптыр, өтө сонун болгон. Гилястар, короче, бул жакта отундар, мынакей толуктор, толуктун түрлөрү бар экен. Булар Европадан келген бүт баардыгына букалар турат эмнеде. Булардын отдельный огородко чарбай эле бул жакта эшиги бар экен. Бул жакта территориядагы үйгө карайт экен. Бул наракка сыртка көчөгө чыгып кете турган бир варатасы бар экен. Бул жакта дагы бир варата. Кыскасы өтө сонун үй экен, мынакей. Бүт нерсеңизди кылсаңыздар болот экен бул жерде. Бул жерде дагы бир варата, турник, короче. Адрес айта кетсек, Элдик маркеттен киресиздер. Элдик маркеттен киргениңиздерде Турдубай Умарбаев көчөсүнөн ушул жака до конца кетсеңиздер, ушул жакта оң жакта ушундай болгон өтө компактный үй көрүнөт. Бул жерде азыр таза суу киргизүү иштери жүрүп жатат экен. Өз суудан проблема жок экен жердечи вообще. Могу жерде үйдүн септиги жайгашыптыр, баардык коммуникация центральный, көчөсү ушундай болгон аябай кенен, тынч жерде жайгашкан. Мынакей ичкерге кирилип турат вообще бул жерлер. Мындай кенен экен. Бул жагы ушундай болгон өтө чоң бактарак экен.